Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Курсан Асанов ашкере куулук кылам деп уулун да кылмышка түртүп алганбы? Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген кеп бар. Анын сыңары атасы Курсан Асановду мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жең ичинен сүйлөшүп алган макулдашуусунун айынан эми анын уулу Мухаммедали Курсанов да кылмышка шектүү болууда. Эске сала кетсек, ушул жылдын 7-8 августунда мурда президенттин Кой Таштагы хан сарайында ИИМдин ошол кездеги орун басары болуп турган Курсан Асанов бир пакетти мыйзамсыз жол менен Атамбаевдин адамдарына өткөрүп бергени билинген. Тактап айтсак, ал пакет адегенде Ашанын жан сакчысынын колунда болсо, бир убакта Асановдун колунда болуп, андан кийин анын шопуру Пайзулда уулу Дамирбектин колуна өтүп, андан кийин анын колуна Мухаммедали Асановго берилип, ал аркылуу Атамбаевдин адамдарына өткөрүлгөн экен. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Ошентип 27 августта Асановго Кылмыш кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгү 320-берененин 2-бөлүгүндө каралган кылмышка шектүү болуп жатканы маалымдалган. Ошол эле күнү анын уулу Асановго да кылмышка чогуу катышкан деген шек жаралып, сыртынан камакка алуу чечими чыгып, издөө жарыяланды. Ага чейин 23 августта Асановдун шопуру Пайзулда уулу Дамирбек Атамбаевдин тарапташтарынын иши боюнча маанилүү негиздер болуп бере турган документтерди жана башка буюмдарды мыйзамсыз өткөрүп берүү боюнча шектелип кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ошентип Курсан Асановдун кесепети менен анын шопуру жана уулу да кылмышка аралашып алышканы билинди. Жамандын кесепети деген ушулда, дейт Кабар инфо гезити. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.